Кара Суу айылындагы бул жер келечекте элет элинин эс алуучу жайы болот. Ал үчүн учурда Жашыл Мурас улуттук өнөктүктүн алкагында ийне жалбырактуу жаш карагайдын көчөттөрү тигилүүдө. Бүгүнкү Тянь-Шань карагайларын Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Жумабеков демөөрчүлүк кылып 20 көчөт алып келген. Мындан тышкары эс алуучу парктын ичине балдар үчүн дагы ыңгайлуу шарттар болмокчу. Ушул жерде жаштарыбыздын, биздин ушул айылдын тургундары эс ала тургандай бир жакшы парк болсун деген тилек менен иш алып барып атабыз. Калганы бул жерге дагы азыр ген планды карап чыктык. Ушул жерге балдарга ойногучу аянтчаны курууга мамлекеттик эмес эл аралык уюмдар менен иштешип, аны да ушу проект кылып ушул жерге чүрүп алсак, жакшы иш болот деген ниетте турабыз. Ал эми өзүңүздөр көргөндөй ушул Тянь-Шаньский эл, анан кийин Голубой эл, анан ошондой эле карагайлар тигилип, мына ушул жерди көрктөндүрүп, ушул айылдын келечегине жакшы бир парк болуп берет деген үмүттө турабыз. Аниса Шерлатова Кара Суу айылынын тургуну. Айылдагы эс алуучу жайдын тегерек четине ийне жалбырактуу көчөттөрдүн тигилип жаткандыгын угуп, жардам берүү үчүн келген. Анткени буга чейин айылдыктар эс алуучу парк болгон эмес. Эми бул жер элеттиктердин эс алуучу жайына айланарын угуп кубанууда. Бул биздин максатыбыз буну тигип коюп эле калбастан ошол өндүрүп, мектеп окуучулардын жардамы аркасында ушундай бир карап, ушул келечекте жаш муундар эс ала турган бир жакшы эс алуу жайы болсо деген чоң ниетибиз бар. Кудай кааласа ошол ишке ашат деген ойдобуз. Бир кездерде Караталдан башка эч нерсе жок мектептин айлана тегереги 2 аптадан бери тазаланып, тегизделип, эми жаш карагайдын көчөттөрү тигилүүдө. Жакынкы аралыкта бул жердин эки тарабына атайын түнкү жарыктар орнотулуп, брусчатка төшөлүп, элге ыңгайлуу шарт түзүлмөкчү. Мектеп менен чогуу тигилген 72-жылы. Мынакей азыр 50 жыл болду. Бул Караталдардын азыр эми жок болуп калды го. Анан өзүдө бир Каратал эскирип, чирип бүттү. Буну кескинге туура келди. Баарын кезип, тазалап, мынакей буйруза ушул айыл өкмөткө келген кишилер, мына отура турган жер жок. Бир келечекте бир жакшы бир сейил бак жасап, ошо келген элдер, коноктор жакшынакай бир эс алсын деген ниетте биз сейил бакты уюштуруп, биздин жергиликтүү бюджеттен дагы бир 500 000 бөлдүк. Буну тегерек чекесин ограждение кылабыз, барын коргойбуз. Бу жерде каралуучу болот. Буюрса иштин башталышы, Кудай кааласа бул жер бир чоң келечекте бир жакшы парк болот деген ниеттебиз да. Негизи Бейшек айыл өкмөтүндө быйылкы жылы Жашыл Мурас улуттук өнөктүктүн алкагында айылдын ички көчөлөрүнө ийне жалбырактуу жаш карагайдын көчөттөрү менен кошо ар кандай тал теректер дагы тигилет. Бегайма Сымбаева, Кайнар Ормонов, Кара Бура району.